заводко бул эреже сүт алып барат. Барыңарга салам. Биз бүгүн сүт азыктары менен балмуздак жасайбыз. Бизге керектүү сүт азыктары бул каймак жана коютулган таттуу сүт. Биз биринчи каймакты куюп алабыз. Андан кийин биз коютулган таттуу сүттү кошуп алабыз. Андан кийин миксер менен аралаштырып алабыз. Бизде балмуздакка окшоп келатат. Биз эми мындай формага куюп алабыз. Эми биз муну муздаткычка 4 саат тоңдурабыз. 4 сааттан кийинки үй шартында жасалган балмуздагыбыз даяр болду. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн айран уютабыз. Айран сүттөн жасалат. Биз биринчи ордунду даярдап алабыз. Андан кийин биз сүттү жылытып алышыбыз керек. Мен сүттү жылытып койгом. Андан кийин уюткуну куюп, четинен уюткуну куюп, акырын четтен уюткуну куюп, бүт барын уюткудан эчтеке калбаш керек. Андан кийин аны жылуу жабып коюшубуз керек. Мына ушинтип 6-7 саат күтүшүбүз керек. Мына эми биздин айраныбыз уюду. Айран бул кыргыз элинин улуттук суусундугу. Айранда В1, В2, В3, ПП жана Н деген витаминдер бар. Айран менен башты жууса, чачтын түшүшү азаят жана жылтырап калат. Айрандан сүзмө жасалат. Айрандан дагы сүзмө жасалат жана сүзмөнү сууга эзип, кичине туз кошуп койсо, ал чалап болот. Сүзмөдөн дагы курут жасалат. Айранды дагы көк сүттөн жасаса болот дагы, жана койдун сүтүнөн жасаса болот. Аны жуурат деп айтат. Саламатсыздарбы? Мен айран уютуп алгам. Анан айрандан дагы сүзмө жасагам. Сүзмөнү жасаш үчүн айранга туз кошуп, илип коебуз. 2-3 күндөн кийин суусу соругуп, сүзмөсү калат. Мен сүзмөдөн бүгүн курут жасайм. Сүзмөнү биз кашыкка коюп алып, колубузга алабыз. Анан акырын тугулуктойбуз. Анан ордуна коюп коебуз. Анан ушинтип 2-3 күндөн кийин биздин куруттарыбыз даяр болот. Анан алар монда куруттар болот. Сүзмөдөн дагы чалап жасаса болот. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сүттөн кайтып каймак чыгарын көрөбүз. Биринчи болсо сепараторду кызытып, айлантып алып, сүттү жылытып, аны болсо сепараторго куябыз. Анан айланткандан кийин бир жагынан көк сүт, бир жагынан каймак чыгат. Ал экөө болсо мындай бөлүнүп чыгат. Мына
çıkar. Bir jagынан көк сүт çıkar. Көк сүттің айран өйтіп қойсақ болот. Эки жагы тең пайдалуу. Süt bolsa пайдалуу эле зыяндуу? Пайдалуу? Эмне үчүн пайдалуу? Анткени сүттү деген ішеп алып, сүттү деген пайдалуу көп нерсе бар. Сиз сүттү жакшы көрөсүзбү? Сүттөн эмне жасалат? Курут жасалат, айран жасалат, дагы ошо? Саламатсыңбы? Саламат. Сен сүт жакшы көрөсүңбү? Ооба. Сүт эмнеге пайдалуу? Сүт сөөгкө пайдалуу. Сүттүн курамында эмнелер бар? Сүттүн курамында деген бул деген уйдун өзү деген уй деген эмеси айт го, ошондой эле. Сүттөн эмнелер жасалат? Сүттөн деген каймак, творог, жана деген йогурт, жана көп нерсе жасалат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сүт ишин жакшы көрөсүзбү? Ооба, абдан жакшы. Ал пайдалуу эле, зыяндуу? Пайдалуу. Эмнеге пайдалуу? Анткени ал денсаулыкка пайдалуу болот. Жана анда көп витаминдер бар. Каймактан эмне жасаларын билесизби? Каймакты быштакка кошсо болот. Жана нан менен жесе болот. Сүттүн кандай пайдалуу жактары бар? Сүт негизи болсо аябай пайдалуу болот. Акча деген көп жөөттөр бар. Ал жөөттөр бизге аябай керек болот. Сен сүт менен чечесиңби? Ооба. Сүт жакшы көрөсүңбү? Ооба, мен жакшы көрөм. Азамат. Саламатсыңбы? Саламатсыз. Сен сүттү жакшы көрөсүңбү? Ооба. Сүт пайдалуу же зыяндуу? Пайдалуу. Сүттүн пайдалуу жактары кандай? Айтып кетсең? Денсаулыкка пайдалуу. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сүттөн эмне жасаларын билесизби? Ооба. Эмнелер жасалат айтып бериңизчи? Айран, дагы сүт, дагы каймак. Айран. Айран айтып. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Сен сүт жакшы көрөсүңбү? Абдан жакшы көрөм. Сүттөн эмне жасалат? Сүттөн быштак жасалат, каймак, жана болсо сыр. Сен чайга чай сүт менен ичесиңби? Ооба. Биз бүгүнкү жүргүзгөн сурамжылоодон ушундай диаграмма түзүп алдык. Мындан окуучулардын 80% сүттү жакшы көрсөт. Ал эми окуучулардын 20% сүттү жаман көрүшөт экен. Бул боюнча жалпы жыйынтык чыгарып алдык. Окуучулардын көбү сүт азыктарын жакшы көрүшөт экен.